чагылдырып, дагы бир ирет айгинелеп көрсөтүп берүүнү туура чечтик. Эмесе баардыгыңыздардын назарыңыздарды оң жактагы, сол жактагы экрандарга бөлмөкчүбүз. Улусын көрүп кичиси өсөт деген макал бекер эмес да. Туура. Ошо биз тиги байкем багы эң эркек баланын улусу болуп, баарыбызга мындай ошо кичинекей кезибизден атадай болуп калган да. Өзү эми бизден өтө улуу болбогону менен, жүрүш турушу менен, турмушка болгон көз карашы менен, бизге койгон талабы менен, турмуштун багыты менен ошо бизди тарбиялачу да. Ана бир оокат жасасак дагы мондай жасаш керек деп иш жүзүндө көрсөтүп берип, анан ошондон кийин ошого үйрөнчүбүз да. Кыргызга төбөсү көрүнгөн мына ушундай аттуу баштуу инсандарыбыздын бүгүнкү каарманыбыз туурасында агынан жарылып айтып бергендеринин өзү эле Курманбек Садвакасовичтин мыкты насаатчы экенинен кабар берет. Ошондой болсо да, ал кезегинде комсомолдун, коммунисттик партиянын мектебинен өтүп, төмөндөн жогору карай бардык тепкичтерде такшалып келгенин көбү биле бербесе керек. Өткөн кылымдын 50-жылдарында Ат Башы районунун Ленин атындагы колхозунун эсепчиси, Ош облусунун Арбан районунда Андреев мектебинде башталгыч класстын мугалими. 1957 жылы көпчүлүк уландар сыяктуу эле Советтик армиянын катарына чакырылып, 2 жыл кызмат өтөп келгенден кийин кайрадан туулуп өскөн Ат Башы районуна келип, райондук аскер комиссариатынын кагаз иштери жана чарбалык финансылык бөлүмдөрүндө иштейт. Ал кезде кат сабаты жоюлган билимдүү, илимдүү жаштарга көңүл бурулуп, жооптуу иштерге чакырылып турган. Ошентип партиянын Ат Башы райкомунун инструктору. Көп өтпөй райондук Жеңиш жолу газетасына редактордун орун басары болуп, эл акыны Шайлообек Дүйшөевке окшогон ошол кездеги жаш акын журналисттерге насаатчы болуп калат. Ишке тың такшалган кызматкер эми партиянын Ат Башы райкомунун уюштуруу бөлүмүнө керек болуп, жетекчилик тарабынан чакырылат. Курманбек Садвакасович экөөбүз Ат Башы районунда көп жыл чогуу иштедик. Агыш айтып калчу, кадрларды, бир кадрды даярлаш үчүн бир 25-30 жыл керек. Аны окутуп, анан иштетип, анан тарбиялашка. Ал эми ошол кадрды чаап койгонго 5 минут керек. Ошон үчүн кадрларга өзгөчө мамиле кылыш керек деп, кадрларга өзгөчө мамиле, аяр мамиле жасаган. Ошол агышы жетекчи болуп турган мезгилде Ат Башы районунда чоң ийгиликтер жаралды. Ат Башы району Союздун туусун бир жолу жеңип алды, республиканын туусун 2 жолу жеңип алды, облустун туусун бир нече жолу жеңип алды. Экономикалык көрсөткүчү ошол облустагы эң алдыңкы район эле. Республикада экономикасы күчтүү 5-6 район болгон. Карысы жок мамлекетке. Ошолордун бири Ат Башы району болгон. Муну мен ойлойм, ошол Курманбек Садвакасович баш болгон партиялык уюмдун кадрларды туура жетектеп, туура тарбиялап, туура өндүрүшкө жайгаштырып, аларга аяр мамиле кылгандыгын ошол эсебинен ушундай ийгилик болгон деп эсептеймин. Эми мезгилге жараша айтканда эң татаал кызмат бул партиялык кызмат эле да. Эгерде кымындай жаңылыштык кетирсе, ал үчүн аябагандай чоң жаза алчу. 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы дейт кыргыз. Так ушул айтылган сөздүн КТРКга түздөн түз тиешеси бар. 60 жыл аралыгында жүздөгөн адамдар кыргыз телевидениесинин пайдубалын түптөсө, миңдеген адамдар чатырын жаап, жыл сайын техникалык базасы чыңдалып, чыгармачылык изденүүлөр өрүш алды. Ошондо бүгүнкү жетишкендиктердин, ийгиликтердин жаратмандары улуу муундун, орто муундун, кичүү муундун өкүлдөрү деп айтсак болот. Улуу муун демекчи Совет доорунда Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетинин алдындагы аймактардагы бөлүмүнө аздыр көптүр өз салымын кошуп келген ардагер журналист Курманбек Садвакасов бүгүнкү бейне көрсөтүүсүнүн каарманы болмокчу. Мен өзүм журналистмин.
Анын үстүнө областтын теле радио комитетин жетектеп иштеп калдым. Телевидение бардык массалык маалымдоо каражаттарынан эң бир таасирдүү каражаты да. Мен Нарында облздравда 1986-88 жылдары бөлүм башчы болуп иштеп калдым. Ошол кезде как раз Курманбек ага КТРдин Нарын облустук бөлүмүн башкарчу. Ал киши такай ушул алыскы тоолордо болчу да. Анан мен билем ошондо да бул киши мени чакырып ошол Нарындагы бөлүмүнө бир топ интервью алган. Ал киши менен чогуу Аксайга арбага да барганбыз. Ал кишинин кыздары, жигиттери менен биргелешип. Кыскасы ал убакта алар күнү түнү менен иштешчү. Анан өзүңүз билесиз, ал убакта шарт жок болчу да. Айрыкча ошол өтө татаал шартта Аксайда 40 градуска чейин суук болот. Арпада да ошондой. Мына ошонусуна карабай кыштоолордун баары ошол убакта Аксайда. Айрыкча койлор, ири малдын дагы көпчүлүгү ошол Аксай арпа жергесинде. Анан бул киши күнү тынымсыз иштечү. Жакшынын шарапаты дейт кыргыз. Кара сөздүн каймагын калпып, учу кыйры чексиз поэзия дүйнөсүнүн көрө тамырын кармаган кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин Курманбек ата менен мына моминтип чер жазыша сырдашып олтурганынын өзү эле көп нерседен кабар берип турат. Ким бактылуу дегенде бир акылман айткан экен да. Өткөн күнүнө өкүнбөгөн, эртеңки күнүнөн коркпогон, жана бүгүнкү күнгө шүгүр кылган деп. Ушул адам гана бактылуу деп. Мен Курманбек байкемди бактылуу киши деп эсептейм. Азыр жаш кезинде тарткан мээнетинен бүгүн дөөлөтүн көрүп турган кези. Тууганчылык сезими абдан терең байкем. Мындай көп майда сөз менен айтпайт. Бир эле айтып коет. Бир сөз менен көп нерсени камтып айтып коет. Ошол жетиштүү. Ошого сыныгып каласың, уялып каласың. Баягы сөздү мындай бир укпасам экен, ушу байкем бир көңүлүнө ортпасак экен, копулуна толтурсак экен, иренжебес экен деген нерсе дайыма жүрөгүңдө болот да. Анан мен ойлойм, ушу бир тууганчылыктын эң чоң ушул атада болуп, бизге атабыз эрте кеткен билгизбей, ошол жеңебизди бизге эне кылып берип, ошентип башында турган ушу байкебизге абдан чоң ыраазыбыз. Курманбек Садыбакасов менен өмүр бою мугалимдик кесипти аркалап эл агартуунун отличниги болгон Эрмакан Усубалиева апа экөөнүн баш кошконуна быйыл 60 жыл толуптур. Мен келгенде кайненем ушул жаш эле экен, 50-дөгө ошондо. Анан бул киши ошо кайнатабыз ирте кеткен экен, балдарын багып, аракетин жасап, анан мен баягы биринчи келини болдум. Мен иштегенде эле ошо балдарга жардам берип жүрдү. Ичти, тыштуу болуп жакшы оокат жасадык. Ал кишинин ал кезде кайнененин тилин алчубуз. Баарын кол менен жасадык. Балдарды болсо дагы жанагындай асыркыдай жаткызып коюп суткасына бирден котормой жок. Уламкысын улам которуп, уламкысын улам жууп, уламкысын улам тазалап ушундай иш кылып аябай эмгек көп болчу. Ошентип жүрүп эле 60 жыл кандай өткөнүн билбей калдым, чындыгында. Негизи эле мугалимди мөмөлүү даракка салыштырып коебуз да. Ансыгандай мына Эрмакан эженин негизинен окутуп бүтүргөн нулевой класстан 4-класска чейин чоңойткон окуучулары көп болсо керек, бирок ошол окуучулардын арасынан мен ошо Эрмакан эже жөнүндө айткым келип атат. Бизди тарбиялап, А деген тамганы үйрөтүп, бала бакчадан бүт бардыгын үйрөнүп барган учур эмес эле да ал маалдачы. Даже бирге экини кошпой, А деген тамганы үйрөнбөй барганбыз. Бирок Эрмакан эжени азыр ойлосом, ошол маалда абдан нерви күчтүү экен чындыгында. 3-класска жеткенибизде сен ким болгуң келет деген бир темада альбом уюштуртканы эсимде. Ал маалда чыгармачыл адамдарды жакшылап айырмалап билчү эмес элем да, бирок мен артист болом деп ошол бир альбом уюштуруп, ошол моментте Даркүл Күйүкова, Гүлсүм Мамашева жана ушундай белгилүү чоң инсандардын искусство чөйрөсүндө жүргөн сүрөттөрүн журнал, газеталардан кесип алып, анан ошолор жөнүндө жазылган бир тексттердин жанына чогуу чаптап бир альбом уюштурганым эсимде. Анан көрсө ошол маалда эле эже бизге мындай бир багыт берген экен да, сен чоңойгондо ким болгуң келет, ошол маалда эле ойлон депчи. Курманбек атадай бир мыкты инсандын жубайы болуш,
алты баланын энеси болуш, анан ошол жумушун калтырбай иштеген Эрмакан эже азыр ойлосом чындыгында абдан мыкты аял зат экен. Курманбек Садыбакаш экөө ушул жакшынакай балдарды, кыздарды тарбиялады. Оолтуна койду. Аларга жогорку билим берди. Алардын ошол элдин арасында эмгек сиңиришине кам көрдү. Анан ал кишинин ушул биз үйүнө барып калганда адамгерчилиги, адамга жасаган мамилеси, конокторду тоскону, кайра аларды өстөн келинде узатканы, биз аябай ыраазы болуп сыймыктанып калар элек. Адамгерчилиги жогору киши бул киши. Курманбек Садыбакаш кандай ийгиликке жетишсе, ошо кишинин ийгилигинде Эрмакан жеңенин дагы салымы бар деп мен толук эсептейм. Мен өзүм негизи медицина институтун бүтүп, анан кийин ординатураны, анан аспирантуранан кийин кандидатский зачеты кылдым, анан докторский зачеты кылып, доктор медицинских наук, анан профессор Славян университетинде заведующий болуп иштеп. Балдарыбыз чоңойгон сайын ата эненин бизге кетирген, бизге жасаган аракетин баарын тең азыр мына жоон терибиз менен сезип билип, канчалык оор, канчалык түйшүктүү, канчалык ушу аракеттин баарын ушу балдарга жумшап өстүргөнүн азыр мына өзүбүздүн сезимибиз менен сезип атабыз азыр. Негизи мугалим кесипти алдым, бирок дагы бир ушул кесиптердин эң татаалуу деп айтсамбы, эң кыйын кесиптердин дагы бир кесибин аркалап элге, жерибизге кызмат кылалы деп военный болуп кеттим. Ата дагы ошо бир кезде военный болгон турбайбы? Аскер кызматы болуп турду, атанын жолун болгон турбайбы? Атамдын да жолун жолдодум, мамамдын да жолун, апамдын да жолун жолдодум. Мен ойлойм, ушу биз өз бай кишилерден болушубуз керек, потому что ошо ата энебиз бар, бактылуу бай кишилерден биз. Атам менен апам ар бирибиздин үйүбүздө төрүбүздүн көркү, ар бирибиздин кутубуз, ырыскыбыз. Башкаларга салыштырмалуу кичине эркирээк болуп өстүм окшойт. Бирок кандай болгон күнү деле атабыз баарыбызга бирдей эле тарбия берди окшойт. Эң негизгиси адам болгула дечү, чынчыл болгула дечү, ошол принцип менен жашап келдик. Менин оюмча бул кишинин баскан турган өзгөргөн жок. Бул киши ошол мурда деле адамдар менен аңгемелешкенде аны уга билген, анын маселесине толук көңүл буруп, ошонун келген проблемасын чечип берүүгө аракет кылчу, кийин деле ошол мүнөзү калды. Ушу кишилердин эмнелерди гана куруп кеткен жок, биз үчүн укмуштай бир өткөн доорду бүт баарын, өнөр жайын, айыл чарбасын ордуна коюп, жакшынакай биз үчүн жасап, эми балдар мына мындан аркысы силердин колуңарда деп кеткен экен. Биз силер талкалады дагы, аны менен кошонан кийин ушулар курган доорду талкалабадыкпы? Ушулар курган байлыктын баарын талкалап алып, эми өзүбүздүкүн кура албай атпайбызбы? Карылык ушул акыл эстин толушунун чоң мектеби экен да. Toy kolansın, gol çağ koyalı, barakelde. Gelişim sezimdeki yıldızları, tübünde bir çırpıgan Kırgız kanı, Kavhar toyga ak tilegin arnap gelgen, amansızlar bana toğumdun Kırgızları olsa bular. Ay barakelde. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ağayın tuğanı meymanlar, salamlaşkan sağlık eken, kadırlaşkan halk eken deyit. Mınakey ağayın tuğanı meymanlarının aldığında, almaday şakta baş koşup algılıktı 60 yıldık, mana monday birge ötkörgön ulu marikeni ötkürüp жатқан, atıcakşız da atıcakşı, Kurmanbek atavızdan, Ermakan apavızdan, bugünkü keremet toyun açık dep jariyalayımız. Birinin 958 yıl Kutçaşkan 6. noyabrdan kerebet günlerinde altınday bolğan atavuz menen apavuz altın çöçök atalgan atbaşı jergesinde baş koşup
Мына бүгінгі күнде тұп-тура 60 жылды бірге жашап, 60 жылдың içinde сіздердей бір туғандарды, сіздердей жанға жақын мықтыларды, әлеме аттың башындай алтындан 60-ты берсе дағы алмашпай тұрған моғол жердегі балдарын, қыздарын, неберелерін, чөберелерін тапты. Емесе мына ушул толқынданған той иелері бүгінгі күнде атабыздың, апабыздың баш қошып келе жатқан улуу майрамына 60 жыл болды деп, жалпы меймандарға чай беріп, жалпы бардыңыздардан бата тілеп отырады. Емесе қырғыздың ымыз жыттанған улуу сөзі бар. Ата сыйлаған абир тават, ене сыйлаған елге жағат дейді. Атененің ақ тойын өткөріп отырған мол жердегі балдар қыздарға терең ыраазычылык билдирели дагы. Толкунданған той иелеринин атынан жалынды ысык саламыбызды айтып, бүгүнкү тойубузду ачык деп коелу. Қадірлі қонақтар, ардақты меймандар, атабыздың ким екенін, апабыздың ким екенін бардығыз білеміз. Атабыз менен апабыз ушул Ак-эмгектен илим билим құрап, Ак-эмгектен жақшылық құрап, Ак-эмгектен мына мондай балдарына, қыздарына тарбият талим берди. Эмесе ушул атамдын, апамдын балдар кыздары тууралуу мен бир экөөбүз билгенимди айтып коеюн. Тааныйбыз бардыгыбыз ошончо дагы атын атаса куду сүйүнөт дейт. Кыздардын улуусу жана сулуусу болгон Гүлайым эжемден баштайынча алдыңыздарда турушатанда медицина илимдеринин доктору, КРСУнун кафедра башчысы профессор Гүлайым, педагог Бегайым, экономист Нурайым эжелер, бажы кызматынын отставкадагы улук офицери Жолдошбек, банкир Жаныбек, ишкер Галибек байкелер, академиянын мүчө нускоочусу Ысманалы, Казак армиясынын отставкадагы полковниги аваз жизделерибиз, врач Эльмира, учкуч Эльмира, экономист Фарида жеңелерибиз жана неберелери Улан бажы кызматкери, Алмаз менеджер, Гүлшат юрист, Перизат дизайнер, Баястан ишкер, Эрлан программист, Мерим экономист, Азирет, Эристан, Кутман, Милана, Канекей мектеп окуучулары алдыға келді. Дагы бир жолу кол чаап койду. Атам менен апамдын байлыктары. Эмесе улуунун сөзүн ага жүр, карынын сөзүн капка сал дейт. Жакшылык тойдун, керемет тойдун башаты болгон, алтындай болгон атабыз, аска тоодой, ала тоодой таянычыбыз, калк кастарлаган аксакалыбыз атабыздан кеп баштайлы. Атаке, жакшылык кут болсун, той кут болсун, толкуп келген меймандарга амандашкан, саламдашкан жылуу кебиңизди айтып өтүңүз. Рахмат, айланайын. Biz ушул 6 ноябрда bir gün деп айтсак болот, шу 60 жыл чогуу жашадык. Эми эненин жолу улук, тилеги ыйык дейт кыргыз. Ошон үчүн ушу энеңер бир ооз сөзүн айтып койсун. Кымбаттуу айланайын коноктор, ушу биздин чакырыгыбызды оюңарга алып, эсиңерге алып, алыс болсоңор дагы, жумуш болсо дагы, майда чүйдө сасыктыма болсо дагы ошонун баарысын тең жакшынакай карабай туруп келгениңиздерге чоң рахмат. Силерге аябай сыймыктанабыз. Эми жакшынакай отуруп, дасторкондо коюлган даамдардан сысып, жакшынакай көңүлдүү жакшы отуруп берүүңүздөрдү суранам айланайындар. Аман эсен болуп, жакшы отуруңуздар. Эми 60 жыл айтканга жеңил болгон менен абдан бир адамдын өмүрү менен тең убакыт экен. Бу биздин эң жакын жолдошубуз, жетекчибиз Саринчи Жумагазиевич айтты эле, айтчу эле. Жакшылык ар адамдын кылганы. Жамандыкка жакшылык эр адамдын кылганы. Жакшылыкка жамандык көр адамдын кылганы деп бизди мына апаңар экөөбүздү
ер адамдар, жақшы адамдар тегеректеп жүрді. Айланабызда ошолар көп болды. Ошон үчүн биз мына бүгүнкү күнү экөөбүз чогуу жашаганыбыздын 60 жылдыгын белгилеп отурабыз. Балдарым, мына неберелерим, чөбөрөлөрүм, ушулардын баары тегеректеп турат. Биз бактылуубуз. Раматтылык бала кезектеги тең тушубуз. Эсенбул Ибраев айткандай, карылык салса салмагын, картайдык дебе ардагым, картайган жакшы эмеспи, кадырлап турса балдарым. Убакыт салса салмагын, улгайдым дебе ардагым, улгайган жакшы эмеспи, урматтап турса балдарым. Мына балдарым урматтап, ушу биздин бүгүнкү күнүбүздү белгилеп, ошонткөн даамын татып бер балдарыбызга бир ата берип кетесиздер. Мына Тасторкондон даам татыш үчүн бир бата кылып коеюн. Омин. Ата апа бар болуңуздар, оğuldan урмат көрүңүздөр, кыздан кызмат көрүңүздөр, небере чөбөрө көрүңүздөр, кыбыра тыбыранын жакшылыгында бар болуп, агын суудай шар болуп, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Анда атам менен апамды неберелер менен кут чачкан мына моул Каухар дасмалына узатып коелу. Кол чаап туралы, алакан чаап туралы. Баракелде. Кадырлуу коноктор, ардактуу меймандар, эми тоюбуздун жүрүшүндө очок менен ойноп, казан менен кайнап, жакшылыктын түйшүгүндө түйшөлүп, балдар кыздары, келин уул күйөө балдары ары кетмей, бери кетмей бар. Бирок ошонун алдында могул аксаган көк сакалдардын, улуулардын атынан өтүнүп, атабыздын, апабыздын жакшылыгында ушу балдар кыздарынан улуулатып бир экөөнө сөз берип коелу дедик. Гүлайым эже анда алгачкы сөздү ата менен энеге болгон мейримди, ата менен энеге болгон сыйды, ата менен энеге болгон алдыгы болкулдап согуп аткан жүрөктүн тереңиндеги ой чабытты сизден баштайлы дедик. Келиңиз. Рахмат. Барыңыздар, кош келиптирсиздер. Эми балдардын атынан, бир туугандардын атынан кыскача ырсаптар. Кыска эле депчи. Баракелде. Ата энесиз үйдүн ичи жарык болбойт, ата энесиз үйгө келсең көңүл толбойт. Канчалар мээрим төгүп турса дагы өз ата энең мээриминдей мээрим болбойт. Ата кымбат, эне асыл баарынан. Ата энеге тең дүйнөдө жок эч бир жан. Биз ата энебизди бактыбыз деп эсептейбиз. Ата-эне бул нурун чачкан чолпон жылдыз. Ата-эне бул эң бир ыйык асыл кондос. Карагибиздей асырайбыз өзүңүздөрдү, калтырбайбыз эч жерге сөздөрүңүздөрдү. Жараткандан жалгыз гана суранарыбыз, аябастан кенен берсин өмүрүңүздөрдү. Атакебиз, апакебиз бизден таалайбыз. Узун өмүр, чын ден соолук каалайбыз. Ак тилек сиздерге аргачан тилеңиздерди актасак дейбиз балдарыңыз. Төрүкөргөн кол чабуулар Гүлайым эжеге бар болуңуз. Бар болуңуз. Байкелерден агалардан атанын уулу Жолдошбек байке канакей өзүңүзгө кеп кезегин берели. Урматтуу ушул биздин кеченин мына биздин ата энебиз менен бирге биздин жакшылыгыбызды күбө болуп аткан, ошону тең бөлүшүп аткан мына аяш аталар, аяш апалар, тең туштар, жакшы саналыштар, ата артып алыстан келгендер, сиздерге чоң рахмат. Эми көп жакшы тилектер айтылып атат. Ата жөнүндө, апа жөнүндө менин оюмча бул жарыкчылыкта сөз түгөнбөсө керек. Ата эне бул чоң дастан, ата жөнүндө, эне жөнүндө кандай сөз сүйлөсөк дагы, кандай аалоо тилек айтсак дагы жетпейт. Ошон үчүн ата энебизге таасим этебиз, таасим кылабыз. Оорубаңыздар, такай ушу небере чөбөрө, кибирелер,
ушулардын төрүндө жакшылыгында төрүбүздө отуруп ушу жакшылыктарга күбө болуп эле жакшы баталарыңыздарды берип жүрө бериңиздер. Баракелде. Күбө баланы пайгамбарың сыйлаптыр деген улуу сөз албуздактан бери калган. Аңсыңардай мына ысмалалы жестебиздин да бир экөөбүз тилегин угалы. Рахмат. Агайын туугандар, мына жогорудагы тасмада көргөндөгүдөй апабыз, атабыз улуу жолду, барктуу, даңктуу, нарттуу жолду басып өттү. Тоюңуздар кут болсун, апа, ата. Каалоорум ушул басып келаткан сапарыңар узак болсун. Ден соолукта болгула, бар болгула, аман болгула, дайыма сиздерди жакшылык, ийгиликтер жандап жүрсүн. Баракелде, калгандары батанын ичинде тойдун соңунда сүйлөйбүз. Бардыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Атамдын, апамдын жашына жетиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Алтынай болгон атам эмдин балдар кыздары ак тилегин билдирди. Атабыздын, апабыздын жанына барып сүрөткөнчөлү арнап келген билек бешкектери бар чыгар. Мына ошол жерден ыйгаралыдагы жаркытып ошол жерден сүрөткөнчөлү. Ак тилектен башка бере турган билек бешкектен башка атам менен апама арнала турган чоң билек бар. Бул билек ырдести билеге. Ырды ырдай турган неберелер даяр болгула. Алгачкы бүгүнкү жакшылыктын алтын күмүш ак каалгаларын так эле ушул неберелердин ыры менен баштайбыз. Ал эми ардактуу меймандар, кадырлуу коноктор, жалпы бардыңыздар алдыдагы ырыскыга, алдыдагы дасмалга караңыздар. Алыс жакындан келген меймандар бир куюмдан ысык чайга, айыгынан алдыдагы ысык нанга караңыздар. Жакшылык кут болсун, той кут болсун, жакшылык той жугуштуу болсун. Biz dağı жалпы бардығымыздағы ушундай мынакей 60 жылдық, 70 жылдық үйлөнгөндүгү тууралуу укмуштуудай керемет тойлордун ээси бололу. Атабыздын, апабыздын жашына жетели дегендер ырым кылып алдыдагы таттуулардан, шаттуулардан алып отуруңуздар. Кыздар, жигиттер шарап шармандардын оозун толук ачып, алдыдагы төөгөзүндөй чөйчөктөрдү толтуралы, агайын туган меймандар ордубузга олтуралы. Бүгүн жакшылык, бүгүн той, андан мындан алып кой дейт. Бардыгыбыз алдыдагы ырыскыга тең карайлы. Ак элечеги башында укмуштуудай бөрүкү бар, айтып бүткүс көрүкү бар. Атам менен апамды мынакей балдары, кыздары, күйөө балдары, келиндери, неберелери, чөбөрөлөрү болуп көрбөгөндөй кубанычтын үстүндө тойдун башында куттуктап аткан мезгил, белек бешкектерин арнап берип аткан мезгил, жакшылык кут болсун. Сүрөтчү жигиттер бардыгыбыз үйрүлүп ошол жерге баралы дагы бир туугандарды, ата-энелерди жакшылыкай бир сүрөткө тарталы. Ырчылар келдиби? Неберелер Улан, Алмаз, Мээрим, Эристан атабызга, апабызга бир жакшы ырдесте тартуулайт. Аталардын, энелердин жүрөгүнөн түнөк тапкан укмуштуудай керемет ыр Жолдубай Кайпов атабыздын атам менен энеме деп аталган керемет ыры так эле бүгүнкү жакшылыктын каармандары, төрүбүздүн көркү жан дүйнөбүздүн ажары Курманбек атабызга, Эрмакан апабызга ардалмакчы. Be
Дүргірген қол шабулар, ыр дестесін арнашты еміне берелер, гүл дестесін арнасын. Бар болғыла, олаке. Берім жалпы бардыңыздарға терең рашылық. Сіздердағы чоң атаңардай, чоң енеңердей ата ене болғыла. Бара келді. Қадырман қонақтар, адырдан тірген гүл дестесі менен жүректен сұнған ыр дестесін атауыстың, апауыстың неберелері, шөйрелері ырдап беріште. Ұқмыштудай жүрек толқындатқан, сезімдің қылдарын ойғотқан жақшынақай ырды атқарды, балдар қыздарға терең рашылық білдірелі. Еме, қадырлы қонақтар, ардақты меймандар, бүгін ұшыл жақшылығымызға, тойымызға төгеректің төрт бұрышынан алыс дебей, жақын дебей, ерте дебей, кеш дебей, ұшыл атауысты менен апауыстың үйленіп, бірге өмір сүріп жашап келе жатқандарына 60 жыл болған екен, баштарына бақыттың құшы қонған екен. Біздегі ұшыл жақшылыққа барып ақ тілегімізді айтып, тілегімізді білдірелі деп алыс жақындан келіп отырастар. Жақшы тілек жарыбырыс дейді емесе, ұшыл тойға толқып келген ағайын туған меймандарды ақырындық менен алып шығып, ақ тілектерін ұғуға біз далалат қылалы. Жақшы тілек жарыбырыс дейді. Мінекей біздің Құрманбек атауыз мана ұшындай қылып чақырасың, ұшындай қылып тезмектеп, ұшындай қылып елге сөз бересің деп, маға қалың қағасты қарматты, анда атам жазып, атам тезмектеп берген, қадырлы меймандарды чет-четіне чақыраладағы ақ тілектерін оға баштайлы. Құрманбек атауыстың мерімен төккен биіктен кереге уықтай біріккен асыл бір туғандар жамааты келіп, ақ тілегімізді айтып, атауыстың апауыстың бүгінгі марекесін құттықтап кетшісін. Емесе ауышқасы менен өмір бойы совхоз малын өстірген Қалича апауызды Қырғыз банкының корифейі болған мемлекеттік қоғамдық ішмер Шарипе жевіз 20 жыл нарын оғыл аптекасының башқармасын жетектеген ағауыз Қуанышбек, советтік сода жетекчisi Асқарбек, елге білім беруінің райондық жетекчisi Забир жезделеріміз, мықты кардиолог врач ежевіз Зинаке, экономист ежекевіз Света жевізде, комсомолдық партиялық және мемлекеттік ішмер Қасен Байкевіз баштаған атауыстың жалпы бір туғандарын ұшыл жерге шақыралыдағы жүректен шыққан ақ тілектерін тыңдайлы. Анда Қалича апам баштаған, қалғандары қоштаған жалпы бір туғандар келіп беріңіздер, келіңіздер. Құнандарды чабышы, жорғаларды салышы, мел береген талада байгелерді талашы. Тойға келгеле, ойын соққа қошылып, ойнап кеттілер. Өмір әче бардайым бірге жүрөлі, мейман болып тыныштықта өмір сүрөлі. Мейман болып тыныштықта өмір сүрөлі. Мейман болып тыныштықта өмір сүрөлі. Бардыңыз келдік бе? Толық келдік бе? Жақшы. Бүгін чоң жақшылық, чоң бір керемет күн, ұшындай жақшы қуанышты күндің көбелерістер анда олулатып, мұна шул жердегі меймандарға сөз берелі. Құрмаш, Елмеқан, Торқолу тойыңар құт болсын, айланайын. Үйіріңер ұсын болсын. Бала шақаңар менен бақылы талайлы болып, өзіңердің жолыңарды ұл қыздарың жолдап, қылымды атқа таштаған ұсақ өмірлі бала шақаңар менен жақшынақай жашағыла. Ден солыңар шың болсын. Небере чөбірелеріңерді барысын үйлеп жайлап, жақшынақай шындай тойларға болғыла, күе болғыла. Барыңарға ден солық берсін. Bir туғандарың менен, ел жұртың менен есеншілікте бол. Рахмат, апаке рахмат айтқаныз келсен. Шарипеже, келіңіз. Урматтуу конокторор, барыңыздар кош келтирсиздер. Ушул биздин жакшылыгыбызга барыңыздарга чоң рахмат. Эми кыргызда бир улук сөз бар да. Силердин тегиңер кимегиле дегендей. Мына байкем менен жеңем ошо тектүү элдин уулу, тектүү элдин кызы катарында келип бүгүн бирге жашаганы 60 жыл болду деп, ушу балдарынын сунушу менен, ошолордун уюштуруу иштери менен ушул кече өтүп атат. Эмесе биздин байкебиз
юбилей тиги бу деп өткөрөлү десе эле каршы болот така. Кереги жок, мен эл артист белем анан деп элечи. Анан мен балдарына рахмат айткым келет. Ушуну жакшы уюштуруптур. Чын эле ушу элдин алдында бир өтүнүп, элден бир жакшы бата алып коюш ар бир инсандын милдети го деп ойлойм. Эми биз чын эле ат башыда атабыз көпчү эмгек кылып, Ыбырайдын балдары деп аты чыгып, анын ичинен Садыбакас ошол 25 жашынан баштап башкарма болгон экен колхозго. Мен атамдын деле ата тегин талдаган эмесмин, шайлоого барып калганда ат башыдан ошондо ошол нерселердин баары такталып чыкты да. Анан байкебиз ушу атабыз эрте кетти, апабыз аптан нарыктуу, билимдүү, илгерки партиянын мүчөсү болуп жүргөн, аптан өзү баарынын кол акыл көй апабыз бар болчу. Ошо биздин тарбиялабыз, эми атабыз эрте кеткенден кийин таасир апамдан болду болсо керек деп ошол жөнүндө бир айтып коеюн деп атам. Себеби чын эле биз ким болуп жаралсак, ошол энебиз, атабыз бизге өзөк берип койгон деп түшүнсөк болот. Эми байкем менен жеңем биз үчүн аптан өрнөктүү өмүр сүрүп, биз үчүн аптан биз гана эмес, бир туугандар эмес, ошол жалпы кыргыз элине анан өтүп кетсе, ошо ат башы элине чоң эмгек сиңирди. Себеби мына жеңемди айтсак, кенедей кезинен баштап ушу башталгыч мектептин мугалими болуп, бияктан Бишкекке келгенде кимдерге кайрылса окуучулары чыгып атат да, менин биринчи мугалимим Эрмакан эжебиз эле депчи. Анан бияка кел ошо биринчи мугалимибиз деп ардактап окуучулары дагы жанагыреки передача тигулардын баарын уюштуруп атат. Эми байкебиз өзү кесиби журналист болгону менен партиялык анан кызматта көбүрөөк иштеп калды. Анан мисалы бизге бир тууган катары байкемдин өзүнүн керт башы аптан үлгү, өзүнүн керт башы биз үчүн артык, биз үчүн өрнөк, ушу кишинин жашап басып өткөн жолдору. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кандай балдарды тарбиялап, кандай балдарды өстүрүп чыгарышты. Мунун баары эле ушул ата эненин коомго болгон салымы болуш керек да, себеби ошол үй бүлөдөн таралат да коомдун өзөгү. Анан ушу байкебиз менен жеңебиз ушул күнгө келип, ушул кечеде элдерден бата алганга аптан татыктуу, өзлөрүнүн ар бирибизге болгон салымы бар. Биз бир туугандары аптан ыраазыбыз. Ушу мени деле турмушта калыптанып, кандайдыр багыт алганга мен ойлойм, байкемдин көрсөткөн жолдору, үлгүлүү өмүрү, чоң талабы мага койгон ролду ойноду окшойт. Бүгүнкү күнгө чейин ушу байкемдин алдында бир чын эле жер карап уят болбосо экен, ушуларды бир кичине жер каратпасак экен деген сезим көкүрөбүздө жашайт. Ошонун баары бул кишиге болгон сыйыбыз, урматыбыз. Анан байкемди дагы бир жолу жеңем экөөнү куттуктайбыз. Байке жеңе 60 жыл эмес, мына 100 жылдыкта дагы ушул элдериңиздер менен келип, жакшылык кечесин уюштуруп, чоң баталарды алыңыздар, көпкө жашаңыздар, дайыма силер бар болгула. Себеби ата энеден кийинки бир тууган дегендин эмне деген маани, эмне деген орду бар экен, өзүңөр далилдеп бердиңер бизге. Биз сиздерге ыраазыбыз. Рахмат. Чоң рахмат эжеке, баракелде, жакшы сөз болду. Чындыгында эми могу жерден агаларыбыз бар, ак тилегин айтчу. Келиңиз байке. Урматтуу агайын туугандар, жанатан бери байкебиз менен жеңебиздин өмүр баян тарыхын уктуңуздар. Сыймыктанабыз бул кишилер менен. Мен бир тууган иничи болом, көз алдымда турат баарысы. Анан ушу балдары 6 баласы бар, шуну көтөрүп чоңойттук орубузга. Мына азыр алды доктор болду, наук болду, чоңоюшту. Мына ушулардын урматы менен бүгүн мына 60 жылдык тойдун белгилеп отурат. Мен эми айтарым ушу байке менен жеңеге дагы ден соолук каалайм. Анан кыска айтканда, тоюңар тойгулансын байке. Жакшылыктар болсун. 70 жылдык тойду да өткөрөлүк. Аманчылыкта. Рахмат барыңыздарга. Татынакай отуруп эс алып кетиңиздер. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Аскар жесте.
Кимибизге келиңиз. Эми кыздын кычаты улуу деди окшойт, жезден мага кайгарды. Мен да бир эки ооз сөзүмдү айтып койдум. Мен эң улуу жээнимин. Бирок жээн эл болбойт, желке том болбойт дебей эле мени баласындай кылып чоңойтты. Мен ушуга сыймыктанам. Мага ошо жолду көрсөттү. Мына ушул даражага жеткирди. Байке, мен ыраазымын сиздерге, жеңе. Мынакей, мен да бала чакалуу болуп, өзүм да момча жашка чыктым. Улгайдым, улгайсам да сиздерди мына ата энемдей сыйлайм. Рахмат, ошо балдардын сыйын, урматын көрүп, 70 жыл, 80 жылды дагы ушул жерден өткөрүңүздөр. Элдин баарына ошондой жакшылыктарды каалайм. Рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Улуу урматтуу байке, жеңе, тоюңуздар кут болсун. Эми ушу 60 жыл жакшынакай жадырап жайнаган жакшы той өтүп атат. Тоюңуздар кут болуп, эми ушу жеңем экөөңүздөр үй бүлө күтүп, бала бакыралуу болуп, ушундай балдарды эресеге жеткирип, анан үйдүн туткасын ушундай кармап келдиңиздер. Үйүңүздөрдүн туткасы, бул мамлекеттин туткасы. Ошол бөксөрбөсүн эч убакта, кемибесин, бар болсун, байке, жеңе. Мындан ары ушу бала бакыранын, небере чөбөрөнүн жытына кумарланып, бакубат жашаңыздар. Рахмат. Рахмат. Эч ким калган жокпу? Бир үйдөн бирден киши кылбай, калыстык менен канакей сизге сөз берели да. Келиңиз. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышуучулары, биз эми байкемди негизи тайеке дешибиз керек эле, бирок бизге тайекедей эмес, байкебиздей эле байке деп мамиле кылып жүрдүк эле. Мына бул жерде Кубанычбек байкем айткандай, ушу биздин көз алдыбызда чоңойду дегендей, биз байкем менен жеңем үйлөнгөндө мен 4 жашта элем. Жеңемдин төркүнүнө баргандарыбыз эсимде. Ошо жака Жамбулакка сууну кечип, асыркыдай көпүрө жок. Ошо кезде байкем жеңемдер менен, балдары менен ижиккен болуп чогуу эле ошол үйдө чоңойгонбуз. Энебиз болсо өтүп кетти, байкем бир тууганы. Анан бирок энебиз деле ушу бир туугандарым дегенде, айрыкча Курманбек байкем иши кылып төркүндөрүн ойлогондо ичкен ашын жерге койгон адам эле. Анан эми байке, бүгүнкү тоюңуз кут болсун. Ушинтип балдарыңыз сыймандуу болуп, сизди көкөлөтүп, көтөрмөлөп, жеңем менен жакшынакай мондай той берип атканына сиз эмес, биз да кубанычтабыз. Кубанычыңарга тең ортокпуз байке, жеңе. Рахмат. Зинеже, сиздин ар бир эле айткан сөзүңүздөн жүрөк айыгат да. Байке, жеңе, тоюңар кут болсун. Бул сиздерге ушул урмат сыйым, ушу кичик кесимден эле ушу көкүрөгүмө орноп калса керек. Кичик кесимде почта менен баягы жеңиш жолу газетасын алып келип калыптыр. Үйгө келип эле ыргытып эле шашып ушуп кетип барасам, апам өйдө алып кой, аны байкең жазган десе, кайсы байкем дейм. Өйдөкү бала деп сизди тергечеле, өйдөкү бала десе, ошондон таң калып, сыймыктанып, сүйүнүп, ушул күнгө чейин сизге бир идеал катары, ушундай коммунист киши катары, чыныгы коммунист, адамгерчилиги жогору, ушунчалык эрк менен кармаган, жулуумун кабы, кичүүмүн кабы үлгү катары сезип келем. Атам ушунчалык мен сыймыктанчу эле, айтчу эле, билими жогору аябай, билимдүү деп. Мен болгон 6 класста эле бүттүм эле деп. Билим аябай жогору, адамгерчилиги жогору. Акырын сүйлөп бек айткан, акылмен деп абдан сыймыктанчу эле. Ошол атам кандай сыймыктанса, биз дагы ошондой сыймыктанабыз, баалайбыз, барктайбыз. Ар дайым бизге биз менен бирге болушуңузду каалайбыз. Байке, жеңе, тоюңар кут болсун, ушу тилөө кабыл болуп, үйүңөргө кут консун. Балдарыңыздардын туу сайган жериңизде, ак кең пейил элиңиздин ичинде. Ошол балдарыңызды ушунча деңгээлге жеткиздиңиз. Ошол балдардын тартуулаган ийгиликтерине бөлөнүп, неберелериңиздин тартуулаган кубанычтарына
заряд алып, күч кубаттуу, бактылуу, чың денсаулыкта өмүр сүрүшүңүздөрдү тилейм. Ойлогон ой, көздөгөн максатыңыздар ушу жеңиш жолунда болуп, ийгилик коштосун. Рахмат, кем болбоңуз, бар болуңуз. Завир байкем жыйынтыктап койсун, келиңиз. Эми байкеме ушул сизге көп эле каалоолордун баары айтып атат. Эми сиздин жакшылык кылгандарыңыздын баарын айтып отурса сөз жетпейт, аябай көп. Менин кааларым сизге эми 80 жаштан өтүп калдыңыз. 60 жылдык тоюңуздарды өйрөтасыздар. Жашыңда берсин, мээнетти карганда берсин дөөлөт дейт. Жашыңызда мээнетти да, кызматты да баарын көрдүңүз. Эми сизге кааларыбыз бактылуу, каарылык, узун өмүр. Ылайы мен ушундай сый сыпаттын үстүндө тууган туушкандардын көтөрмөлүүсүндө болуп, башыбызда жүрө бериңиз. Сизге узун өмүр каалайм. Рахмат, апаларым, аталарым, бир туугандар терең ыраазычылык билдирели. Эмесе жакшылык ээлерин куттуктап, ошол жерден бир туугандар менен сүрөткө чөөлү дагы орун алып отуралы. Жалпы бардыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Калич апабыз баштаган жалпы бир туугандар жамааты биригип бир жакшылыкай ак тилегин билдирди. Жакшылык ээлерине ак сөзүн айтты, ыраазычылык билдирели. Рахмат айталы, орун алып отуруп бериңиздер. Жакшы бир музыкалык чыгармага бардыгыбыз көңүл бөлөлү. Болгондо дагы ушу бир дүйнөлүк классикадан бардыгыбыз бир дил кубат алганга даяр бололу. Азыр жогоруда ак тилегин айтып кеткен бир туугандардын атынан, мынакей Шариф эжемдин атынан, ошол эжени көрүп сиңдөсөт дейт. Эжемдин сиңдиси болуп жүргөн Атбашы районунун ардактуу атуулу, маданияттын мыкты кызматкери, белгилүү музыкант Гүлнара Садыкбекова эжекебиздин бир жакшынакай чыгармаларына көңүл бөлөлү. Келиңиз эжеке.
Түркіреген қол чабалар болсын, Гүлнәр Ежекебізден, мінекей гүл десте, ыр дестесі, жалпы меймандар үшін болып өтті. Рахмат, бар болыңыз Ежеке. Атауыстың бір туғандары ақ тілегін білдірді. Эми, мына бұл жерде Ермақан апауыстың бір туғандарына сөз берелі, ағайын туған меймандар. Елге білім беруінің мықты қызматкері, Шавыр Күлече, Дөт құл, Сүйер құл, Шаршы құл тайекелер, жаратылышты қорғау ұйымының райобул жетекчisi болып жүрген Майрамбек байке, Бороборустың белгілі архитекторы Болот тайке, белді фермерлер болып жүрген Суқан, Галия, Жумагүл тайежелер, Асылкүл, Шайыркүл тайежелер, Ишмер, Керімбай жана Ыбырай ағабыз баш болған жалпы бір туғандар, балдар қыздары менен келіп беріңіздер. Келіңіздер. Аты аталы босама қылған ардақты меймандар. Жағымды музыканың қоштосында анша-мұнша кішіне бейілеп шықсақтағы жарашады. Келіңіздер. Көрікін келсе тәуесін көкке шығарып, үйрілді үйріліп, талда иіліп, ағынан түгіліп, ақпатасын арнап, жылу сөзін арнай тұрған бір туғандар келетады. Келі беріңіздер. О, бара келді. Ғана бейілі жылғыздар. Ғана жалпы жамаат келелі. Келіңіздер. Егел алғаш үшіл жерден ұлылатып, ақсақалдардан кеп баштайлы. Жақшылық той құт болсын. Атауызға, апауызға айтыла тұрған ақ тілектері опол тоғыменен бара бар. Ошыншыдағы қысқа нұсқа түрді, бір үйден бірден кіші қылып, қысқартылған деңгейді бір жақшылық ақ тілектерді білдірелі. Аяғынан баштайлығында, кемізден баштайлы. Келіңіз, келіңіз. Ежеке, жесте, жолыңар чың болсын. Өміріңер ұсын болсын. Балдарды мына қандай тәрбиелағаныңар үстінен көрініп тұрады. Ем ошо балдардың, аға туғандардың чайын ішіп, төрден кетпей, Қырғыздың бақтылы қарыларынан болып, аман есен жүре бергіле. Барыңарға ұшы келген қонақтарға чың денсаулық, ұсын өмір қалаймын. Рахмат, айтқаныңыз келсен, андан кейін қарақай кімге берер, келіңіз. Қымбатты туғандар, еже, жесте, бүгінгі 60 жылдық тойыңыз құт болсын. Аман есен болып, балдарыңыздың, қыздарыңыздың чайын ішіп, аман есен жүре беріңіз. Жараттан бері жақсы сөздер айтылып атат, бағы адамдың осында болса, Алланың құлағында болады дейді. Ушул жакшынакай сөздөр үчүн баардыктан кабыл болуп, аман эсен, ден соолугуңуз чың жакшы, дагы 70-80 жылдыгын өткөрүп, аман эсен жүрө бериңиздерди мен каалайм. Рахмат, айтканыңыз келсин. Майрамбек байке. Эже, жесте, ушу тоюңуздар кут болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, ушу жанакы балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын ушу жакшылыктарын көрүп, жүзгө чыга жашап, жерде отырған жалпы қонақтар жерге жегіңіздерің менен бардығына сақ саламат болыңыздар. Рахмат, айтқаныңыз келсін. Мына ол жақтан бар бі екен? Ұлылар бар бі екен, айтшылар бар бі? Ақсақалдарға қосыламыз ба? Анда бұл жақшы. Келіңіз, байкен бар, келіңіз, келіңіз. Саламатсыздар, бүгінгі тойдың қатысушылары. Ежесте менімнені қалайым. Сіздерге ең бірінші денсаулығыңыздар чың болсын. Өмірлеріңіздер ұзын болсын, жейіндердің, бізге оқшаған қайныңыздердің, төрдің көркі бол бөлі жүре беріңіздер. Ушунча елдің дағы батасы тиіп, сіздердің дағы 100 жылға чейінгі дағы çoğu жашағаныңыздарды ушу жердегі елдің бары тең çoğu дағы бололық Құдай бұйырса. Құдайымдың көзі түс болып, жақшылық болсын, өмірлеріңіздер ұзын болсын, жақшылық болсын. Рахмат, айтқаныңыз келсін. Ежемден бір-екі сөзі бар екен, сұранып қалды, ұлы кеші сұранғанда беріш керек. Келіңіз. Еже, жесте, тойыңыздар құт болсын. Мен ежем менен, жесте менен, біздің өзімдің ата енем сияқты мен ұшы кішілер менен сыймықтанам. Ұшы ежем менен жестем өзінеле балдарын емес. Ұшы бізге дағы аталық жақшы насаат сөздерін
энелик жакшы сөздөрүн таазим кылат. Эже жесте тоюңуздар дайыр жолу кут болсун. Таазим кылам сиздерге. Рахмат, рахмат. Суу кечип келгендер, бел ашып келгендер, таарынычта эч ким жок, бардыгыбыз айттык, Анда калгандары батанын ичинде тилектерге тилектеш, каалоолорго канатташ болуңуздар. Жакшылык ээлерин жанына баралыдагы жанашып сүрөткөчөлү орун алып отуралы. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жалпы бир туугандарга ыраазычылык билдирели, узун өмүр каалайбыз. Рахмат. Демесе кадырлуу коноктор, ардактуу меймандар, ыры менен кошо төрөлгөн, ырыска журту бөлөнгөн, ыр дегенде өлгөн, ырды жандай көргөн кыргыз эли биз болобуз. Алтындай болгон бир туугандардын ак тилегинен кийин жалпы баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү жагымдуу ырга бөлөлү. Демесе сиздердин назарыңыздарда маданияттын мыкты кызматкери, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын ырчы жигити, кадимки алтын үндү таалай уулубузду чакыралы дагы Жылкыяктын коштоосунда, аккордеондун коштоосунда керемет бир жашынакай кыргыз ырларына көңүл бөлөлү. Рахмат, урматтуу туугандар, тоюңуздар кут болсун. Бар болуңуздар. Анда эмесе сиздерге арнап Рыспаевди Кадыровдун 6-күнү кечине деген аткарып эң кабыл коюңуздар. Al mezgili menin esimde, alida turat sesimde, ardayım kütüp barçın öley, 6. günü geçinde. Suyo tutursa gözümde, suyunuş tursa sözümde, sabaktan boşup sırdaştık, 6. günü geçinde. Sırdaşpay gelip çeçimge, çıgarbay sırdın hiç kimge, diplom aldım söz verdik, 6. günü geçinde. Ertelep barsam beşimde, egzamin bütkün gezimde, aşıkpa dedin toy bodu dey, 6. günü geçinde, aşıkpa dedin toy bodu dey, 6. günü geçinde. Rahmat, var bolуңуздар. Oy botu göz bozoy seni sağırgan, jınınsam ne çüröktüğü canından, başın dikep al sözünden tattırmay, başın basıp ötüp kettin canından. Başın basıp ötüp kettin canından.
Kaldım жалғыз сұлудың көзімші Қабақ жыттым көзеден көзімші Қарабадың атшағың артын жайын Қалпен атын алдап көзімші Görgön sayın korosundan üydün Gözün uğam gül karalaş ünün Ulandım bay cıldız öngü çıldırlar Uçkundarı sen jakacak Uçkundarı sen jakacak Rahmat, barbarыңыздар. Рахмат, баракелде. Гүліктен гүлік шықса төрт аяғы дұвырайды, чеченден чечен шықса оғызы мұрды қывырайды. Такенден ырдағанын ұғып, бір жақта шықтанған біздің ежекебіз, Гүлдар Ежевіске дағы бір жақтағай ыргезеген бір жүдей болып қалдық. Гүлім сүріп, назданып, гүміш доғыш үйін салған Гүлдар Еже бір көпірет ырыңызды тартылап қойыңыз. Урматтуу ата апа, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуз. Ушу азыркы ырымды ушу Шарипа эженин урматына Чынара Сейитбурканованын сүйкүм элес деген ырын тартуулап коюуга уруксаат этиңиздер. Бар болуңуздар, менин туугандарым. Азыр сен алыстасың менен узак, арадан өтсө да
Комитеттің вақты қызматкері Гүлнара Сыдықбекова. Бар болыңыз, бар болыңыз. Еме қадырлы қонақтар, ардақты меймандар, жалпы бардығыз ұшыл жерде тез шашып, тез жазып, чоң бір қуаныштың иесі болып отырауыз. Төріміздің көрік олған Құрманбек атауыстың, Ермахан апауыстың баш қошып, бірге өмір сүріп келе жатқандарына 60 жыл болған екен. Ушул күнді құттықтап, ушул күнден бардығыз қаниет алып, ушул жақшылықты шын жүректен құттықтап отырауыз. Мұна шындай ұлы күнгі ақ тілектерін арнап келген жалпы ағайын туған меймандарды бұл жерге шақыралы. Атам апамдың замандаш қызматташтары юбилярменен күнігі абал сұрашып, чай ішкен жақын адамдар. Бала кезінен баш қошқан, жаш отырмыштың өкмөл-төкмөлінде бірдей шыдап, бүгінгі күндің жақшы күндерінде көе болған қадырлы меймандар, Тоқон Тұрғанбаев, бай фермерлер Келдібек Қален Ақсақал, Ақын Сайыр, журналистер Жолтой Тұрдалы аталар, кезегінде партиялық советтік жетекші қызматтарын арқалаған апаларымыз Субаш, Гүлайша, Жүрсін, Кеңеш, Қызылгүл, Айчүрек, Мубарек, Асыл Рая, Жаңыл, Уылбүбі, Зура, Жырғал апаларымыз, Қырғыз еліне емгегі сіңіп, бүт өлкөбізгі төбесі көрінген қоғамдық мемлекеттік ішмер Накен Байке, Мая Султашевна, Апал Эже, Тоқона Жүмеденов, ел ақыны Шайловик, генерал Мелис, ел депутаттары Нарымбек, Алмас, Жылдыз, Атбашының акими Жақып, Айтылу Байкелер Нұржан, Айнидин, Емілбек, Дүйшебек, ежелеріміз Шынара, Нарынкүл, Фатима, Лена, Қырғыз Республикасының еңбек сіңген артисті Майрамхан ежелер. Әлеме ата апауыздың мезгілінде тұрмыс сұноғысынан бірге өтіп, қуанышын өксігін чоғы көрген, бір-біріне жөлік таяқ болған замандаштары Дөлөтбек, Құван, Қойшыман райондорды башқарса, Байсейіт Апкомдың қатшылығына, Кемелғазы Болот, облас жетекшілер жейін жеткен, Өзгөріш Сейдин, Мади Қонағалы, Қален, Малдыбай Тұрар аталарымыз шынығы ел атасы болған. Емесе аты аталып ұсыма қылған мұнышыл ақсақалдар ұстай. Елімізге белді жана беделді қызмат қылған, айтылы біз сыймықтанған инсандарды шақыр олана. Келі беріңіздер. Қайраты асқа тоғы барабар көрікөмі көлді етерең. Еліміздің жүгін арқалап, ел батасын алған ел мұқтылары, жұрт жақшылары алдыға келесат, келіп беріңіздер. Бішіне артқа жылғанда болмау екен, я? Бішіне артқа жылыш керек екен, бішіне артқа жылыш керек болды, шөмейді. Сақалдарды ұруларды уара қылбайлы. Қана андан көріп жалпы бардыңыз. Жақындап келелі. Жақындап келелі. Ағалар бай келел, келіп беріңіздер. Өзгөчө бұл Құрманбек ағайды мен абдан жақсы білем, іш бойынша да білем, тұрмыш бойынша дағы, жеке тұрмыш бойынша дағы, туғандарындағы жақсы білем, Шарипа Садыбақасына баш болып. Анан кейін бізде апамыз болған, жүзге шығып кетіп қалған. Апа барда біз қыздай болып, жаш сезілчіміз. Ошол адамды да көріп қалдым. Мына инесі Қуанышбек, Шарипаның кетіп қалбады ба, Анипа кішінекей қызымыз. Барын таныйм, неберелерінен де көпті таныйм. Ошон үшін мен өзім Гостелі радиода іштеп, жетекшілік қызматта жүргенімді Құрманбек ағайымыз нарын телевидениясын башқарып беріп, абдан жақсы іштеген. Ошон үшін мындай адамдар шығармашылығы менен жеке бақыты айқалышып, ушунча жылдан бері
турмуштан баартап, чыгармачылыгынан дагы чоң жетишкендиктерге жетип, анан үй бүлөчүлүк, жеке бакыттан дагы ушунча 60 жыл бакыттап, көп балдарлуу болуп, көп тиги жакшылыкты көргөн. Ошон үчүн айтышат экен Кыргызда, улуу тоого чыккан барбы, улардын үнүн уккан барбы, ала тоого чыккан барбы, аркардын изин тапкан барбы. Ошол агабыз Курманбек агабыз экен. Улуусу, улуу жашы кут болсун, үй бүлөсү аман болсун, бейкут турмуш болсун. Эң негизгиси Кыргыз эли менен чогуу бейкут турмуш болсун биздин жашоодо. Сизди чоң куттуктаймын. Рахмат, карыз келсен, айткарыз келсен. Сөз кезеген Тогон ата келиңиз. Куке, Ермақан көңнеме 60 жылдық деген өзі тамаққа орып жоғын болады ба? Абдан жақсы нәрсе. Біз әме соғыш ұшырында, бір-екі сөзді, соғыш ұшырында көкеме көбіз чоғы башты бір еле қорада жашадық та. Өкімдің үйіміздің ортасы бір 200 метр болар әлі. Соғыш жаңа башталған кезілі біздің атабыз шул соғышқа барбай қалды. Осы кездерде бұрын деген берген екен, осы менен барбай қалды. Анан көкем көбіз шул чоғы чоң ойдық, чоғы өстік, дем тамағым орады. Шындай ор кездерде чоғы жүріп, чоғы чоң ойып дегендей, андан кейін тақтыр деген арғайсы жаққа билим боюнча да, илим боюнча да башка жакка бурулуп, анан кетип, иштеп кеттик. Көке, менин айтарым эме, мен тамагым ооруп атат, кечирип кой. Өмүрүңөр экөөңкү узун болсун. Бала бакыраңар менен аман болгула, жакшылыкта жүргүлө. Эрмеш экөөң эме Эрмехан экөөң үйлөнгөндө дагы чогуу болдук. Мына бүгін 60 жылдықта болуп атат, мында да чоғы болып жүрөбүз. Мындан ардагы көп жашаңыз, аман болгула өкөң бала бакырам менен, кыздарың менен, уулдарың менен аман бол айланайын, жакшылыкта жүрө кой. Себеби өкөбүздөн башка көп эле кишилер бар эми бул жерде. Бирок чогуу жүрүп, чогуу чоңойгон өкөбүздөй болбосо керек, чогуу жүрдүк айланайын. Аман бол, жакшылыкта жүрө кой. Мен токтотоюн ата. Чоң рахмат, чоң рахмат. Улуурун сөзүн уга жүр, карынын сөзүн капка сал дейт. Келиңиз. Бүгүн ушундай кубанычтуу күн болуп турат. Эрмеш, өкөң, Курманбек өкөң чогуу жүрдүк. Жаш кезибиз чогуу өттү. Караганда да чогуу жүрөбүз. Мектептен чогуу окудук. 10-ду чогуу бүттүк. Мына чогуу үйлөндүк. Бизге дагы 60 жыл болду үйлөнгөнүбүз. Силер менен чогуу жүрбөдүкпү? Чогуу карып, чоңуу арыдык. Эми балдардын убайын көрөлү. Небере чөйрөлөрдү жетелеп, бактылуу карлыкты берсин. Аман бололу. Эрмеш, 100кө чыга жашагыла. 100кө чыкканда ошол 100 жылдык үй бүлөйдө да чогуу бололу. Эрмеш, эми жакшыбы жаман өткөн күн. Жанашып бирге өскөн күн. Жанашып бирге өткөргөн жаш кезде курбум эстей жүр. Баракелде. Ушул күплетти сага арнап коеюн. Бала бакыранын убайын көрүп, 100кө чыккыла. Ошол үй бүлөйдө да келип, ушинтип, ырдап беремин. Аман болгула, бар болгула. Чоң рахмат абаке, рахмат. Аксакалдар бар, келиңиздер эми. Урматтуу, кадырлуу Курманбек Садакасы, Чермихан эже, жогоруда басып өткөн жолуңуздарды, эмгегиңиздерди басып өткөн болгон таржымалды айтып өттү, анын баарын айтканын кереги жок. Эми сиздерге эмнени каалайлы? Бүгүнкү торколуу тоюңар кут болсун. Балдарыңар менен ушинтип небере чөбөлөрүңүн рахатын көрүп, дагы мындай жаштын далайын жашап, кол кармашып, бактылуу, дөөлөттүү, ырыстуу карыларсыңар. Ушунуңар өзүңөргө кут болсун. Дагы мындан аркы 70, 80, 90 жылдык юбилейиңерди өткөрүп,
небере чөбөрөлөрдүн кийөрелеринин рахатын көрүңүздөр. Бар болгула, аман болгула. Дагы бир жолу тоюңар той болансын, тоюңар кут болсун. Айтқаныңыз келсін. Тоқан атабыздын ақ тілегін тыңдайлы. Урматтуу бүгүнкү тойдун катышчылары, урматтуу Курманбек, бүгүнкү торколду тоюңар кут болсун. Бу социализмге чейин Атбаш өрөөнүн башкарган экиле киши болгон. Бирөө Чоко болуш, экинчиси Матай би. Ал эми социализм учурунда Атбашыдан чыгып Атбашыны башкарган негизинен эки адам болдуңар. Бирөө Нурманбетов Шаршеналы, экинчиси сен Атбаш өрөөнүнөн чыгып, ошол Атбашысын көп жылы башкарып жүрдүң. Эми Чоко болуш Атбашыдан болуштуктан алып таштап чүйгө келип кайра кетип баратканда Атбашылыктар Сарыгоодон тосуп алып той берген экен. Анан ырчыларды ырдаткан экен. Ошондо биздин ак мустук сары ырчы деген ырчы ырдаган экен. Кеттиң эле кесилип, келипсиң эми жетилип. Ошондо Чокобай болду, токтот. Нар жагын бусуп коесуң деген экен. Эми илгерки Чоко тойду Атбашыга барып берип атса, азыркы Курманбек тойду Бишкекке келип берип атат. Мына сенин могу эки кадамың Чоко болуштай тукумдарды бер. Чоко болуштай кыргыз элинин тарыгында кал. Ошондо гана каалайм. Аман бол, көп жолу белдердаш. Кемел Казат Остан дагы бир жашынакай ак тилеги бар. Келиңиз. Келиңиз. Урматтуу Курманбек Садыкасович, Энемакан жеңе, мен чын жүрөгүмдөн силерди Каухар тоюңар менен куттуктаймын. Ден соолукта болуп, бактылуу турмушта жашай бериңиздер. Биз эми Курманбек Садыкаш менен Атбашыда бир топ жылы чогуу иштедик. Курманбек Садыкаш райкомдун экинчи секретары болуп иштеди. Райкомдун экинчи секретары деген бул чоң должност. Кеп эми ошол чоң должност эмес, кеп ошол жерде кандай иштегенде. Кээде чоң должностто туруп деле элдин урмат сыйына татыбай, ал турмай элдин каргышына калган мезгилдер болуп атпайбы? Курманбек Садыкас ошол жерде өтө татыктуу кызмат өтөдүңүз. Сиз обком партиядан тарбия алып келгенден кийин партиялык уюмдар иштери, кадрлар менен иштегенди жакшы билчүсүз. Өзүңүздүн жөнөкөй жүрүш-турушуңуз менен, адамдарга көргөн камкорлугуңуз менен, ишти терең анализдеп, шашпай чечкениңиз менен элдин арасында бат эле урмат сыйга ээ болдуңуз. Ушул убакка чейин Атбаш эли сизди сыйлайт. Ошол сыйыңыз кут болсун. Эми бул жерде Атбашылык менен туугандарым отурат. Бир-эки ооз сөздү Атбашылык туугандарыма айтпасам болбойт. Мен Атбашта бир топ жыл иштедим. Атбашы менин экинчи родинам болуп калды. Атбашы тууралуу сөз болгондо мен кулагымды түрүп, ошону укканга шашылам да. Атбашыда балык өстүрүп атат десе, мен ошол балыкты өстүргөндөй кубанып калам. Атбаш району республикада татыктуу салымын кошуп атат. Башканы айтпаганда дагы республиканын эң чоң бизнесмендери Атбаштан чыкты. Бир топ үй бүлө ошол жерде өзүнүн турмушун өткөрүп атат. Бул дагы чоң сыймык. Анткени Атбашы касиеттүү жер. Ошол жерде Кошойдун коргону турат. Ошол жерде Алмамбеттин күмбөзү турат. Мен Атбашылык туугандарым бар болгула, мен силер менен сыймыктанам. Анан Атбашы тууралуу бир куплет ырым бар менин. Ажайып кооз конушу, алыска кеткен добушу, арбаган көргөн адамды Атбашы жердин соорусу деп койду. Баракелде, керемет ырсактар экен. Атбашылык туугандарым. Бар болуңуз, Кемел Казатта бар болуңуз. Курманбек Садыкаш, сиз эми журналистсиз,
Китепти сыйлайсыз, баркын билесиз. Анан орыста bir söz бар эмеспи? Книга лучший подарок деген. Анан мен bir 2 китеп жаздым эле. Азыр ошону өзүңүзгө тапшырып коем. Бар болуңуз, тоюңуз тойго улансын. Чоң рахмат. Кийинки сөздү Накен Байкебизге берели. Келиңиз. Курманбек ага, мен Шарип эженин сөзүн улагым келип атат. Нарыктуу жердин уулу, элибизде жакшы сөз бар. Нарыктуудан нарк калат, наркы жоктон зак калат деп. Ошондой нарыктуу адамдын уулу, нарыктуу жаштарды, нарыктуу балдар, кыздарды тарбиялап атасыз. Мына бир кызыңыз мени менен кошо Славян Кыргыз университетинде илимдин доктору, кафедранын башчысы. Ал карындашымды көргөн сайын мына сизди көргөндөй болом. Сиздин уулдарыңыз бүгүн мыкты чыкты. Элибиздин, журтубуздун атын чыгарган мыкты адамдар. Ошондуктан мен Сүйүнбай Эралиев агабыздын бир 2 сөзүн айткым келет. Бул дүйнөдө жашаган көп болсо экен жакшы адамды көргөндө мен 1000 жылдарга жашарам. Ошондой адамды жашарткан жакшы үлгүлүү агасыз. Бүгүнкү күндөгү Жакыпбек атанын эстелигин баарыбыз биргелешип койгондо, так ошол кызыл белге койгон сунушуңуз сиздики болгон. Сиздин акылыңыз, кеңешиңиз биз үчүн абдан керек. Бар болуңуз, бактылуу болуңуз. Чоң рахмат. Накен Байке, бар болуңуз. Нуржан агабызга сөз беребиз. Рахмат. Урматтуу коноктор, тоюңар куттуу болсун. Курманбек Садыбакаевичтин өмүр жолу бир тарых. Бул ушундай бир оор турмуштан баштап согуштан аралашкан. Андан кийинки так чокусуна жакшы жеткен убакка чейин кызмат кылган, ошол кызматта жашаган бир оригиналдуу бир үй бүлөнүн тою. Бул тарыхтын тою катарында эсептеше болот. Ошон үчүн мен айткым келип атат. Биз сиз жөнүндө айтпайбыз. Биз элибиз жөнүндө айтабыз. Ошол турмуш жөнүндө айтабыз. Ошол учурдагы өскөн элди, жаштарды, эмгектин баатырларын айтабыз. Ошондо айтсак, биздин сизди кылган ишиңиз жөнүндө айткан болобуз. Между прочим, дайым ушинтип айтышыбыз керек. Сиз жараткан иштердин бардыгы сиздин эмгегиңиз менен бүткөндүгү ал чын. Жана шайлообек айтпадыбы, акылдуу кишинин бир 3 немеси болот экен деп. Мен ага каршымын. Так ошол акылдуу киши болбой кала турган касиетти эң туура пайдаланган киши ушу Курманбек Садыкатович. Өткөнгө абдан өкүнгөн, өткөндүн кемчиликтерин оңдогон, болуп аткан ишке спокойный болбой, каны кайнап умтулган, келечектеги боло турган иштерге жини келген, ошону кызматка оңдогон адам. Биз ошон үчүн бул кишини башкача акылдуу адам деп айтышыбыз керек. Сиз дайыма үлгүсүз. Сиздин үлгүңүз катары сиздин замандаштарыңыздын, сиздин заманыңыздын үлгү экендигин айткыбыз келип турат. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Бир гана мүнөт, бир гана секунд сиздин балдарыңыздын турганы бул өзүнчө социализмдин коммунизмге бараткан жолунун аныктыгы, тастыгы. Саламат болуңар. Баракелде. Бир аз чыдап берели, курсташтардын атынан бир өзү сүйлөсүн. Урматтуу Курманбек, урматтуу Ермахан, тоюңар куттуу болсун. Мен мындай бир айтайын деген кебим бар да, кыскача. Мына бул сиздердин 60 жылдык тоюңар, бул өзү чыныгы сүйүүдүн, чыныгы ынтымактын, чыныгы моралдык жактан туруктуулуктун мисалы болот. Мына мунун бардыгы биздин кийинки буундарга, биздин бала чакаларга, неберелерге бул үлгү, өрнөк болот. Мына ошондуктан сиздер ден соолуңар дагы бекем болуп, мындан арыда ушундай тойлордун бир нечесин өткөрүп, акырында бир кызыл китепке жазылып койгула. Вот ушуну мен каалаймын, жакшылык болсун, өмүрүңөр узун болсун, тоюңар көп болсун. Баракелде.
Bir бетің өпсөм, bir бетің қалат дегендей, барысы менің аталарым, апаларым, бардығын әлі сөз бергім келіп атат. Ошыншадағы кеңешіп кесіп іш қыларыға. Қоғанбайке келіңіз, опол тоғдай болған аманат менен алыстан келіп отырасыз. Сөз кесеги сізде болсын. Урматтуу Курманбек Садыкбаевич, мен ушу сиз менен bir 27 yaşımdan raykomga instruktör olup kelgenden başlap, tarbiyаңызды алып, акыл насаатыңызды угуп, партиялык кызматкер кандай болуш керек, ушу сиздин жолуңузду жолдойлу, сиздей бололу, ушу сизге окшогон партиялык кызматкер бололу деп, артыңыздан Болот Байкем экөөбүз кубалап келатабыз бүгүнкү күнгө чейин эле. Ошо сиздин берген тарбияңыздын натыйжасында, ошонун ийгилиги менен райком партиянын биринчи катчысы, райисполкомдун төрагасына чейин мен жетиштим. Бул жерде сиздин эмгегиңиз зор, сиздин үйрөткөн айткан акылдарыңыз, үйрөткөн жумуштар, ошонун баары менин турмушумда чоң сабак болду. Эми бүгүн ошол кичине сөздү кыскарткыла деп атышат. Тоюңуздар тойгулансын Эрмакан өзү. Ошол районубуздун, элибиздин, жалпы эле кыргыз элинин ошол кадырман атасы, мээрман энеси болуп аман эсен жүрө бериңиздер, тоюңуздар тойгулансын. Анан райондук мамлекеттик администрациянын башчысы өтө зарыл жумуштар менен катыша албай калды, кечирим сурайт. Ошол куттуктоо кат бар, муну сизге тапшырып коеюн. Мунун ичинде эң мыктынакай сөздүн мыктысын тандап жазылган куттуктоо бар, аны өзүңүзгө тапшырып коем анан. Рахмат, Куанбайке. Аксакалдардан атайын сөз берели, келиңиз. Байке, жаңа эми өзүңүздөрдөн таалим тарбия алган иниңиздер катары, келиниңиздер катары бул жерде турат. Каухар тоюңуздар кут болсун. Сиздер адамдарга көп элге үлгү боло турган үй бүлөсүздөр. Ошол үй бүлөнүн бири биз. Анан эми сиздерге эркелеп, кичине эдиреңдеп кеткен жерим болсо кечирип, туура түшүнүп кабыл аласыздар деп ойлойм. Сиздерге арноо. Мезгил деген суудай турат, тез өтмө. Мен өзүмдүн жашымды алып эсепке, мелжеп көрсөм, никеңиздер буйруптур, мен 1 класс болгон кезекте. Бардык эле адам тилеп самашкан, бак өмүрдү кенен берип жараткан, байлап тамыр мына бүгүн болдуңар, бай мөмөлүү, саябандуу дарактан. Боордош, тең туш, билгендерден чыгат кеп, боор мүнөзүң нак жибекке кылат төп. Болгогон ой келип калат мага да, бойлош баскан 60 жыл арада, болду бекен чукчуңдашкан убак деп. Жеринен сый экөөң, курмаш, эрмеш деп, жемиш берип, дале дем тың келбетбек. Жетиңиздер бирге, дагы келели 70 жыл нике тоюн бермек деп. Жашооңуздар майдай сүттөй жымылдап, жаштарыңар жете барып кылымдап, жандап жүрсүн экөөңүздү дайыма, жалаң гана жакшылыктар ырырдап. Ак никеге 60 той, никеге 60 жыл той бүгүн. Арнап айттык, ар кимибиз ой күлүн. Анын баарын Аллага кабыл кылсын деп, анда бата берели. Кел, оми! Оп, бара келди, оми, тилектер ишкасын. Дөөлөтбек Байкем ак тилегин билдирсин. Рахмат. Ақталадан мен жалғыз келген екенмін. Мен ағам бұл жерде Кемелғазы Ниязов сүйлөгөнлө мен Ақталалы екен десем атбашылық болып қалыптыр. Шон үшін мага сөз беріп атышат. Мен 40 жыл мурун партияның обкомунда иштеп жүрүп, Курманбек Байкемен таанышкам. Анда Курманбек Байке Орхадделде орун басар. Жаш жигит 40-ка чыга элек. Абдан салаваттуу, орундуу, өзүн жакшы алып жүргөн мындай бир залкар партиялык кызматкер эле баарыбыз бул кишиден байкап, этият мамиле кылып, тартынып сүйлөп, ушундай мамиле жазар элек бул кишиге. Себеби жүргөн турганы, сүйлөгөнү, адептүүлүгү, ишти билгени, маданияттуулугу, жогорку билимдүүлүгү ошо кезде обком биринчи секретары, экинчиси орус эле Орхадделдин башчысы деген бул абдан чоң залкар кызматтар болчу, кадрлар чечкен.
экономиканы чечкен, областың тағдырын чечкен адамдар болчу. Ошолор менен бирге ат салышып, ошол залкар адамдар мына биздин залкар Байкени жап-жаш жигитти сыйлар эле. Ошондон улам биз урматтачубуз. Мен агесте партиянын обкомунун селхоз отделди инструктор элем. Ушул Байке бир бюродо мен жөнүндө талашып, мени көтөрүш керек деп, аны мен билбейм, доказать этип, анан жолдомо жазып берген экен. Ушу кишинин жолдомосу менен бирок өз ат башыга экинчи болуп кетип калды. Ушу кишинин жолдомосун кийин кала берген экен. Мына жерде менин жанымда турган Байсейит Исмаилович кийинки жылы бу кишинин ордуна барып калып, бу киши көтөрүп чыгып, анан мен ошол Байкенин жолдомосу менен, бул жерде Байсейит Исмаиловичтин ошол көрсөтүүсү менен мен партия Акталага бар экинчи секретарь болуп иштедим, кийин исполком болуп иштедим. Мен Акталада 15 жылга жакын биринчи, экинчи жетекчи болуп иштедим. Биринчи секретарь болдум, аким болдум, анын ортосунда райсовет деген бар эле. Ал болдук, депутат болдук, башка бир областка барып иштеп келдик. Бир сөз менен айтканда, ушул менин кызматка келип иштеп, адам болуп эл журтка кызмат кыла турган шарттын башында, башатында мына ушул Курманбек Байке турган. Мен Курманбек Байке менен ошондон бери жакшы мамиледемин. Ага, ини деген мамиледебиз. Курманбек Байке, сиздин бул жерде баскан жолуңуз жөнүндө бул кишилер абдан жакшы айтты. Таза жол болду, бийик жол болду, нускалуу жол болду, үлгү жол болду деп. Ал эми мен айткым келет, ошол жолдун башында мен катышып калган адам катары. Жаш кезиңизде ошондой үлгүлүү, нускалуу, адептүү жана айтылгандай бардык жагынан татыктуу, маданияттуу партиялык кызматкер болдуңуз. Ошонун жыйынтыгы мына бүгүн тойго айланып, жанагындай балдар, кыздарды тарбиялап, улуу киши келип сизге мынантип жакшы каалоолорду айтып атат. Бар болуңуз Байке, жеңем менен бирге жанагы небере чөбөлөрдүн урмат сыйын көрүп, жүзгө чыгыңыз Байке. Кут болсун тоюңуздар. Рахмат. Баракелде. Жалпы бир туугандарына элди жүгүн аркалаган мына жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Эжегебиз ак тилегин билдирсин. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен агай. Эжеке тоюңуздар менен мен агай деп калган себеби ушул мындан 26 жыл мурун биринчи курсту аяктап, ошол ат башынын жеңиш жолу гезитине мен стажировкага баргам. Ошол жерде 2 ай иштегем. Ага чейин ушул 6 классымдан баштап ушул ат башынын жеңиш жолу газетасына байма-бай макалаларым жарыяланып турчу. Ошондуктан агай сиз менин жашоомдогу биринчи устатымсыз. Сиз көрсөткөн жол менен биз жаман болгон жокпуз. Ошо сизде 2 ай практикада өтүп, сиз редактор катары ушундай жөнөкөйлүгүңүз, адамгерчилигиңиз менен жаштарга көрсөткөн жолуңуз менен биз ушундай бийик деңгээлерге жеттик. Мына жакта ардактуу агайларым, эжекелерим жакшы сөздөрүн айтып атат. Чын эле сиздер куткармаган адамдарсыздар, өрнөктүү өмүр сүрдүңүздөр. Суктана турган мындай бир өтө көз арта турган сиздердин балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга, неберелериңиздерге рахмат. Ушундай атабыз менен апабыз деп ардактап, ушундай сиздердин тели тең туштарды, кызматташтарды, ага тууганды чогултуп той берип атканы ушул бактылуу балдар экен. Сиздердин өрнөктүү өмүрүңүздөр биздерге үлгү болсун. Тойлордо эле жолугуп жүрө берели, дагы көп жашаңыздар, тойдун көркү болуп жүрө бериңиздер. Ошо бизге окшогон шакирттериңиз сиз менен дайым сыймыктанып турсун. Чоң рахмат, бар болуңуз. Эми калгандарыбыз батанын ичинде болобуз го, мына аксакалдар, улуулар дагы айтып атышат. Жалпы айтылган актиликтердин бардыгы кабыл болсун. Аксакалдар баарыңыздарга ыраазычылык билдирели, атабыздын, апабызды куттуктайлы. Жанына барып сүрөткөнчөлү дагы орун алып олтуруп берели. Чоң рахмат. Майрам эжем бар, Майрам эже келиңиз. Жогоруда мынакей улуу аксакалдарыбыз элибиздин жүгүн аркалап, элибизге бейилдүү жана беделдүү кызмат кылган аталарыбыз, апаларыбыз ак тилегин билдирди. Мына ошол улуулардын айткан ак тилектери кабыл болсун. Эмесе жалпы баарыңыздардын көңүлүңүздөрдү көктөмгө көтөрүү максатында мынакей ушул алтын чөйчөк аталган ат башынын бир кызы болгондо дагы пир кызы Кыргыз Республикасынын эмгек сіңірген артисти Майрам Дүйшекеева эжекебизге ыр кезегин берели.
başım Ürküne tolsam bulbulum bolsun Ürktün gün kayın arçasın Ürktün gün kayın arçasın Дүркіреген қолшабылар Майра Меже Дүйшекеева. Рахмат. Мен тақта жолық салғандар бүтпейді бай. Мен ачы сөзімді ғана айтайын, ордай берейін. Үрдің бары сіздерге, сіздер үшін тойғыт болсын, тойлар тойғылансын. Жерден үсті көнөктөп жаңғыр төгіп белгісіз қай жаққадыр баратат шұңқыр жөні ең сөнü çakırgansın kanattın kağılışı karekte akkan köz yaş şunqardın sağınıcı şunqardın sağınıcı alsa Şunqar savalagan sağa savalagan жетпей savalagan жаңғыр менен дүйнө кезіп сезімге бүтөт қана көрінбөй жетүүчү жер ақ шұңқар күйіп
жана ажамгыр басылбастан көшөрө черди сабап шоңкардың карегинен шундукту көз жашага шундукту көз жашага көз жашага мен бир шуңкар сабалаган сабалаган сагы сабалаган сабалаган жетпей сабалаган сабалаган жамгыр менен дүйнө Түркірген қол шабылар. Рахмат, чоң рахмат. Тияқта айта, ұққан елік іш жоқ. Рахмат, тойыңар тойғылансын, көп жашағыла, бақтылу, бақуат, қарлықта өмір сүргілі. Балдарыңыздарға рахмат, балдарды жақшы тәрбиялапсыңар, ұшыл тойды беріп атқан. Ылайым, бақтылу олғыла. Ылайым, ауышқа кемпір көп жашағыла. Деле ұққан кіші жоқ. Рахмат, көңіл бұрғаныңыздарға. Баракелде. Алатау ажары елімізден бұлбұлы Қырғыз Республикасының емгек сірген артисті Айтолы Майрам Дүйшекебіз болды. Дүркірген қол шабулар болсын. Ежемден үнін атбаш емес бүті алам бұғат. Бар болыңыз. Емі қадырлы қонақтар, ардақты меймандар ол жерде көбінесе ақсақалдар отырады. Ұшыл ұлы ағайын туғандардың өтін үшін бір орындатып, 15 минуталық бір жақшы тынығы жариялайлы. Жалпы қонақтарды меймандарды 15 минуталық антрака шақыралы. Қалаушыларды биге шақыралы. Қалаушыларды таза ауаға серуіндіп, екі-екіден ырдашып, сырдашып дегелі таза ауаға сыртқа шақыралы. Жалпы меймандар үшін бүгінгі жақшылықтан 15 минуталық тынығы. Көңіл құрып күл çalып, күліп бейін салып, мен сүйгөнім торғоймаң емгек жолын бер çalып, айыл için гүлдөтүң аңы болсо зырдашып, жарқылдаған жашты кезай кетенекте қырдашып, жарқылдаған жашты кезай кетенекте қырдашып, өмір сусын кечели, жабық сырды чечели, ақтан болып нұрданы, аппақ күнді терели, ақтан болсоң ырбалап, сүйіктайын жешели, ден солықта қаққырыға со жүрілі дешели, ден солықта қаққырыға со жүрілі дешели, өмір сусын кечели, жабық сырды чечели, ақтан болып нұрданы, аппақ күнді терели, ақтан болсоң ырбалап, сүйіктайын жешели, ден солықта қаққырыға со жүрілі дешели, ден солықта қаққырыға со жүрілі дешели.
çadır tonordon Aygır minip düşöbüz Adine döne kızı Açı ayran içebiz Açı ayran içebiz Hayın Açı ayran içebiz Açı küfür içebiz Artaktı arallar Keng jaylogo barabız Kımızların ayarsa Çiki sudan içebiz Sarıktan su içebiz Hayın Arıktan su içebiz Çiki sudan içebiz Altı sanın amanda Hürda bile karmanda Şang bolup olsa ömürde Kurup geçsin zamana Kurup geçsin zamana Hayır Kurup geçsin zamana Altı sanın amanda Hürda bile karmanda